Бала бакыт деп элибизде бекеринен айтылбаса керек. Негизи эле баланы эң мыкты кылып тарбиялоо бул ар бир ата эненин колунда деп айтсам жаңылышпаспын. Биз бүгүн бала тарбиялоо тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Атым Назира Кадыева. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Мынакей биздин катарыбызда эң оболу эле бактылуу ата Сезбек Таштекеев агабыз отурат. Саламатсызбы, Сезбек байке? Кош келипсиз биздин студиябызга. Сиз өзүңүз кандай атасыз? Саламатсыздарбы? Мен өзүм 9 баланын атасымын. 5 эркек, 4 кызым бар. Кудайга шүгүр. Анын ичинде бүгүнкү күндө мынакей Руслан менен Айжан жанымда отурат. Руслан жөнүндө айтып кетсем, Руслан Айжан 3 алтын байгезинин шахмат боюнча 3 жолку чемпиону десем болот. Кыргызстандын 11 жолку чемпиону өз курагында. Математика боюнча олимпиадалардан утуп жүрөт, жеңүүчү болуп. Андан кийин Айжан жөнүндө айтсам, Айжан дагы Азиянын 3 алтын байгезинин ээси, Кыргызстандын 4 жолку чемпиону, Кыргызстандын Кыргыз Республикасынын президенттик кубогунун 4 жолку жеңүүчүсү. Жакында эле ошо Шри-Ланка мамлекетинде өткөн 38 мамлекет катышкан аябагандай жогорку деңгээлде Азия биринчилиги болуп өттү. Ошол жерде шахматтын классика түрүнөн, шахматтын классика түрү аябагандай бааланат. Ошол жерде чемпиондук наамды жеңип келди. Алтын байгени утуп келди. Азаматсыңар. Аны да жөн эле утпай, ушул жерден мен айта кетким келет. Кыргыз эли негизи потенциалы күчтүү элбиз. Негизи шахматта 9 тур болот. Айжан 8-чи турдан кийин алдын ала автоматтык түрдө 2 упай артыкчылык менен 8-чи турдан кийин алдын ала чемпион аталды да. Муну биз сыймыктануу менен айтышыбыз керек. Ошол жерде Айжан өзүнүн улуу 10 жашка чейинки уракта ойноду. Айжан 8 жашта. Ошого карабастан өзүнүн күчтүүлүгүн далилдеп, ошол жерде чемпион болуп келди. Мен булар менен сыймыктанам. Азаматсыздар. Мына ушунча баланын атасы экенсиздер, ата энесисиздер да. Кантип тарбиялайсыздар? Кантип тарбия бересиздер? Ата эне өзү биринчи тарбиялуу болуш керек. Ата эне өзү үлгү болуш керек да. Мен ушундай принцип менен тарбиялайм балдарымды. Үлгү катары мисал кылып айтып кетейин. Бүгүнкү күндө ошо балдарыбыз менен чогуу бир жумада 3 жолу барабыз. Ошо азыр 6 балам менен. Мен менен 7-өбүз. Кенатайын ошо спорттуу эмебиз бар, комплекс. Ошол жерде дзюдо боюнча машыгабыз. Ушул балдарым менен чогуу китеп окуйм. Колуман келишинче ушуларга үлгү болгонго аракет кылам. Түз сүйлөп, түз жүргөнгө аракет кылам. Эмгекчилдигимди көрсөткөнгө аракет кылам. Анан ошонун негизинде ушул балдарга анан көбүнчө айтам. Булар менен баарлашам да. Негизи балдар менен көбүрөөк баарлашыш керек. Балдардын жан дүйнөсүнө киргенге аракет кылыш керек. Анан балдарды мотивация берип, колдоп, ушул балдардын өзүнө болгон ишеничин ойготуш керек да. Мисалы үчүн, эгерде балабы дегиле өзүнө ишенген адам сөзсүз түрдө максатчыл болот дагы, анан максаттарына жетүүдө мүмкүнчүлүктөр аябагандай чоң болот. Мисалы үчүн биздин үй бүлөдө ошо балдар менен мен баягы бизде аябагандай ата бала катары, эне бала катары же ата менен эне, анан балдардын ортосундагы биздин мындай гармонияны мен ушунчалык баягы сыймыктануу менен айтып кете алам. Бизде аябагандай айкалышкан да. Бири-бирибизди түшүнүшөбүз. Ар бир баланын, мисалы балдарымдын ар биринин көз карашы, ою сөзсүз түрдө эске алынат, сөзсүз түрдө бааланат. Биз ошого жараша аракет кылабыз. Анан эң негизгиси эле ушундай ийгиликтерди жаратканына балдарым менен сыймыктанып айтып отурбайм. Ушул ийгиликтердин башаты эле эмгекчилдигинде да. Эмгекчилдикте, ал ошол эмгекчилдикти биз ата эне ошо балдарга мындай берип атабыз десем болот да. Ошол эмгекчилдикке буларды багыттап, буларды ошол нукка салууга ата эненин түздөн түз ролу чоң. Негизи балдарга дегеле балдардын кандай болуп калыптанышына, кандай болуп чоңоюшуна, ошо тарбия берүүсүнө келебизби? Ата эненин ролу өзгөчө экенин баардыгыбыз эле билебиз. Ушул жерде мен мындай өзгөчө бир жоопкерчилик мойнумда бар экенин сезе алам. Мүмкүн менин тарбиямдын дагы өзгөчө бир мүмкүн ошол өзгөчөлүк ошондо болушу мүмкүн. Себеби дегенде биринчиден биз ата эне катары өзүбүздүн жоопкерчилигибизди толук кандуу сезишибиз керек да. Эгерде биз буларга туура тарбия берип, булардын аң сезимин туура жолго багыттабасак, анан ким багыттайт? Өзгөчө балдарды, анан мен дагы бир өзүмдүн үй бүлөлүк тарбиямдагы бир байкаган практикамды бөлүшө кетейин. Негизи балдарды эрте курагынан аракет кылышыбыз керек экен да. Эрте курактан эле сүйлөшүп, эрте курактан эле булар менен пикир алышып, анан булардын көбүрөөк балдарды сүйлөткөнгө аракет кылыш керек. Себеби дегенде бала сүйлөшүп атканда, бала өзүнүн ичинде эмнени каалап атканын айтат да. Шахматка биздин ошол барып калганыбыз деле ошондон болду. Эрте курактан баштаганбыз. Айжан жөнүндө мисал кылсам, Айжан 3 жашында кадыресе шахмат ойноп калды. Мисалы үчүн кээ бир айрым угуп аткан көрүүчүлөргө же айрымдарга бул аябагандай таң калыштуу. Мүмкүн
таптакыр эле мүмкүн иштес көрүнүшү мүмкүн да. А бирок мен өзүмдүн үй бүлөлүк практикамда Айжан 3 жашында нерселердин баарынан тажрыйбаңыздан өткөрүп. Ооба, 3 жашында шахматты ойноп баштады. Кудайга шүгүр, мынакей 4 жашында республиканын биринчилигине катышып, 4,5 жашында чемпионка болду. Ошонун негизинде жолдон өтүп, анан кийин Монголияга барып, 5 жашында Монголияга барып, ошол жерде Азия биринчилигинде күмүш байгени утуп келген да. Анан эмне үчүн мен муну айтып атам? Себеби дегенде, баягы балдарга биз эрте кураганда көбүнчө көңүл бурбай коет экенбиз да. Мүмкүн бул ошону түшүнөбү же түшүнбөй калабы деген сыяктуу мүмкүн көз караштар болушу мүмкүн. Кээ бирлери акча жөнүндө сүйлөшүшү мүмкүн да. Балдарга эң негизги инвестиция ата эненин мээрими, ата эненин чын жүрөктөн чыккан мээрими, ата эненин ошол диргирлик менен ошол балдарына баягы өзүнүн баягы болгон жакшы сөзүн аянбай, ушу балдарга ушу убактысы да. Азаматсыздар, ушунчалык бактылуу, сыймыктуу үй бүлөнүн башчысысыз сиз. Азыр болсо мынакей биздин катарыбызда турат Марина эже. Менимче азыркы учурда дал ушул Сезбек мырзадай болгон идеалдуу аталар барбы? Жана алардын саны көп деп ойлойсузбу? Ар бир коомдо адамдардын жакшысы жаман деле бар да. Биздин арабызда деле мына ошондой да. Анан эгерде биздин коомдо ушу Сезбекке окшогон ата энелер көп болсо, балдардын туура тарбияланышы, үй бүлөнүн бекемдиги мына ошондон билинет эле деп ойлойм да. Сиздерге көп кайрылышабы? Биздин 111 балдар үчүн ишеним телефонуна ар кандай түрдүү суроолор түшөт да. Анан ушул балдарды тарбиялоо жаатында дагы, балдарга кандай мамиле кылыш керек, кантип баарлаш керек деп дагы көп ата энелер телефон чалып бизден консультация алышат да. Андай учурлар да бар. Ошондой эле экинчи тарабы бул кээ бир балдар өзүлөрү телефон чалып бизден дагы ушундай психологиялык жактан жабырлап аткан үчүн чалып бизден консультация алышат. Ушу көптөрү мынакей сиз айтып кеттиңиз, ата энелер негизи балдарга убагында көңүл буруп, мээримин чачып, балдарды сүйүп тарбияласа, мүмкүн мындай балдардын жүрүм турумдары дагы жашоодогу абдан жакшы болмок деп ойлойм да мен негизи. Тилеге каршы андай учурлар абдан кээ бир үй бүлөлөрдө көп болуп, анан балдар ошо жабыркап, эгерде ата энеси көңүл бурбай койсо, же болбосо ата энелери балдарын таштап жанагы айтып атпак миграцияга кетип калып, алар туугандарын колунда калып, ошол учурларда абдан куса болуп, ортодо баягы сагынычтан ушу телефон чалып бизден консультация алган учурлар да бар да. Бирок ошол эле маалда дагы ата энеси бар балдар деле кээ бирлер баягы жоро жолдош өзүнүн тең туштары менен деле тил табыша албай, мына ошондой учурларда өзүн кантип алып жүрүш керек, же болбосо депрессия учурларда, же мугалими болсо туура эмес баа коюп койгон учурларда дагы абдан капа болушуп телефон чалып, анан кийин бизден ушу консультация алышат да. Энелер ошо балдар менен тарбияланып атканда же жакшы сөзүн айтып, алардын оюн угуп, туура мындай багыт бергенде мүмкүн ал балдар анчалык ошондой эмеде болмок эмес да, абалдачы. Ошондуктан балдарды дагы үй бүлөдө туура тарбиялаш керек. Мен Сезбек менен абдан толугу менен кошулам да. Рахмат. Азыр мынакей биздин катарыбызда дагы Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы агабыз отурат. Курмангазы ага, сизди биз баягы элибизге белгилүү болгондай супер аталардын бири катары билебиз десем жаңылышпаспыз. Өзүңүздүн уул кыздарыңызды тарбиялап эрежеге жеткирүүдө сиздин салымыңыз зор деп мындай кыргыз журтчулугу муну ачык айкын эле билет да. Сиз мындай ошол нерседен өзүңүздүн тажрыйбаңыздан өткөн инсан катары деги эле баланы тарбиялоодо өзгөчө кандай нерселерге көңүл болуш керек, жана ал жерде атанын ролу кандай, жана апанын ролу кандай? Ар бир адам өзүнөн башталат. Өзүңдүн кемчилигиңди, эң жаман кемчиликтер менен күрөшүп атып, ошону жоюп бир жерге көмүш керек. Өзүңөн баштап. Бирок баланы тарбиялаган эң биринчи этабы бул боюнда бар кезинде тарбиялаш керек. Жакшы музыканы угуш керек. Сүйүүнүн эң күчтүүлүгү бул мээрим. Ошо төрөлгөндө дагы ошо балага мээрим. Жанагы биз бешикке бөлөнгөндө кандай деген ырларды ырдачубуз. Ошо сөздүн күчү, ырдын күчү, ошол энергия барып сиңип калып калат дагы ошо менен толук болот. Анан балдар менен чогуу журулушуп, күрөшүп, ойноп, бала менен бала болуш керек. Антменчи эч качан болбойт. Ошон үчүн тажрыйбаны, атасы билген тажрыйбасын, энеси билген тажрыйбаны ошо өткөн кошо журулуп, балага көп убакытты бөлүш керек. Жетелеп жүрүш керек.
кайсы жака барса дагы ээрчитип жүрүш керек. Үйдө калып кулптап коюп анан өзүнчө болгон болбойт. Баланы ызаттоо керек. Баланы ызаттамайынча эч такы болбойт. Мисалы сиз ушул нерселердин баарын өзүңүздүн жашоо турмушуңузда, тажрыйбаңызда колдонгонсуз да? Колдондум. Себеп деген Кайсыларын колдондуңуз? Мисалы эң башын баштаганда эле баягы балдарыңызды жаныңызда эрчитип жүрчү элеңиз кайда барбаңыз? ага чейин эчите электе эле үйлөнгөндөн баштап эле боюнда бар кезинде мен классика музыканы ойнойм. Кандай музыкасын? Жакшы музыка экен деп аялым сүйүнөт. Эми бул кыргыздын аспабын моунусун укчусум, анысını ошентип ичине музыка уккан сайын ичине сиңе берет бала. Балага. Анан баягы төрөлгөндөн кийин даяр музыкант чыкты да. Анан кийин уже тапталгандан кийин ошо кичинекей кезинде коляскада болобу көтөрүп гастролдо жүрөсүң, кайсы жерде жүрөсүң, ошо музыка менен таптап атып, анан кийин баягы 5 жашар болгон кезинде уже чоң музыкант болуп чыга келди. Мына 3 жашынан баштады деп атпайбы? Ошондой сыяктуу эле. Балага убактыны бөлүп кичинекей кезинен таптап, анан 5-класс болгон кезинде уже кесипкөй, кесиби бар инсан болуп чыгыш керек да. Кийин 11-класс кайсыны тандасам, анан эмнени тандасам деп уже кесип тандап атпайбы? Ошону кыракы болуп көрүп, баланын деңгээли, дээринде эмнеси жатат. Бирөө музыкант болсо, бирөөсү может быть мугалим болуптур. Тиги жакшы математик. Ошонусуна карап туруп, анан ошого карата эме кылыш керек. Мында катуу талаптарды кое билген ата катары көрөм да сиздичи. Туура айтасыз. Жаңылышамбы? Жок, мен талапты аябай катуу коем. Бирок алар менен кичинекей баладай болуп ойнойм. Кайра эркелетем, өп жыттап, сен азаматсың, сен бийиксиң, сен менден өтүп кетесиң. Карачы десең, жа комплекстери болгон балалар бар, монтип жүргөн. Ошолордун дем күч берип, мотивация берип турам. Эртең мен креативный болуш үчүн алар менен журушуп, кошо чуркап, огороддо болсу, улар менен ойношуп, антип кирип кетип, анан чогуу чыгып кетебиз. Мен жана келип айтып атам, азамат жигит экен. Машина айдап баратам, жумушка баратам, артында китептерди берип коем. Сен муну жаттайсың, сен муну жаттайсың. Айта бергиле, окуй бергиле дедим. Жо жыбачканын оосуна чайнап наушник тийген жок, ошол менен алек болот. Мен кеттим, бир жумушту бүтүрүп келейин, жарым сааттан келем, силердин экзамен алам дейт. Алат. Анан кийин эмне чарчадыңар, бар ойноп келгиле деп тыйынтып берип коем. Бир жарым саат ойноп келгенден кайра колу бош болуп калдыбы? Кайра бирде менен алек болуш керек. Бала бош мезгилинде эле жана телефонго көнсө, телевизордо мультфильм көрө берсе бузулат. Ретине коюп, систематизировать этип коюш керек. Система болмоюнча эч качан бала өтпөйт. Бала бирдеме менен занятый болуп туруш керек да. Антпесе эч качан болбойт. Бирок ошо баланы да укканды билиш керек. Бала ташап кетсе бара кой, эс ала кой. Не кылсаң ошол деп жайына да коюш керек. Керил кечке эле сен мындайсың, анан эмне окуган жоксуң, тигиндей десе баланы чөктүрүп саласың. Ойна коюп, аны бап эстеш керек, баланы да багыш керек. Анан ошондой эле ички тилегиңди айта беришиң керек. Тилекти, эне тилек айтат, биз бата беребиз. Ошон үчүн биринчи өзүбүздөн баштайбыз деп аткан, өзүбүздүн үйүбүздөгү гармония болсо, тазаланып, аруланууга келгенден кийин кошуна колоңдорго барат ал. Кошуна колоң таза болсо, андан кийин коомго барат. Анан коом тазалангандан кийин мамлекетибиз тазаланат. Ошон үчүн өзүбүздүн үйүбүздүн очоктон, ошол жактан баштап гармония болуш керек да. Рахматыбызды айталы. Мынакей азыр биздин катарыбызда көптөгөн апаларыбыз келип отурат. Мен сиздерден сурагым келип атат да. Сиз өзүңүз апасыз, эки баланын ата энесисиз дегендей. Кичинекей кезинде мынакей мырза жакшы айтып атат. Ошо кичинекейинен тарбия кылыш керек экен депчи. Анан дагы айта кетерим, ушу кичинекей кезинен эле ар дайым эле ушул бала менен кошо мен чогуу окучумун. Ар бир сабагын мен кошо отуруп, ар бир сабагынан математика болобу, русский язык болобу, адабият болобу, күнүгө кечинде ушул сабакты окучумун да. Ошондуктан азыр менин балдарым жакшы окуйт да. Ападан акыл, атадан тарбия алат деп коет го. Ошол сыгардындай ошо атасы дагы, апасы дагы обязательно ошо үй бүлөлүк эмеде болуш керек да. Ажырашып кетип андай мындайды мен каршымын да. Ошол бала жакшы болсун десеңер, ошо ар дайым ошол атасы да, апасы да чогуу болуш керек деп ойлойм да. Рахмат сизге Эсип. Мынакей 20 неберенин чоң энеси экенсиз. Ошол эле учурда өзүңүздүн да уул кыздарыңыз бар экен. Сиз мындай тажрыйбалуу апа катары кандай кеп кеңеш айтат элеңиз азыркы жаштарыбызга? Мен үйдө только ынтымак болсо деп айтам. Ошол биз деле 4 келин алдым. Ошол энелер өзүнө бизге келиндерди берерде ушу жакшы тарбия менен берсе, кайнене деле кайма болбойт да. Анан баягы айтып коет го тиги келин деген келген жер жаман деп коет го, ошон үчүн деген
колубуздан келишинче алган келиндерибизди сыйласак, анан балдарды деле колубуздан келишинче жакшы тарбияласак, болгон мээримибизди берсек, анан балдар деле ошентип бизге ошончо кайра жакшы мамиле кылат деп ойлойм. Анан азыр бизде мурда ойлочу элек да, орустар деле жанагы карган үйүнө берет депчи. Азыр кыргыздар кандай көбөйүп кетти. Ошол дагы биздин Мунун бардыгы сиздин оюңуз боюнча тарбиянын жоктугунан ушундай көп болуп атат. Мен ойлойм ушунун баары балким убагында баласына жакшы мээрим төгө албай калды. Балким жакшы баласына тарбия бере албай калды. Ошондуктан баласы таарынып, энесине эч кандай бир мээрими жок болуп, ата-энесин апарып ошо карыялар үйүнө тапшырып атат го деген ойдомун да. Анткенде кичинекейинен балага деген ушунчалык бир мээримди төгүп, жакшы сөзүңдү айтып, жанын эргитип, жакшы баксаң, бала деле сени кыйбайт го деп ойлойм да. Ошо карыялар үйүнө кантип апарып таштаганга болот. Билбейм, биз Абышкам экөөбүз ошо жакшынакай бир 20 жашыбыздан бери үйлөндүк. 43 жыл болду чогуу жашаганыбызга. Мен ыраазымын балдарыма ушундай жакшы тарбияда чоңойтуп, баары эмгектенип атышат, баары өз жашоосу менен өздөрү күрөшүп атышат. Мен абдан ыраазымын балдарыма. Эмгегиңиздер кайткан турбайбы демек? Эмгегибиз Кудай буйрса кайтты. Баягы жашырган менен болобу, мындай уруп, согуп, какыс-кукус кылып тарбиялаган учурлар болду беле сиздер? Ооба, андай мактанганга болбойт, конечно. Бала деген бала сөзсүз эмесин мындай тартиптен бузулушат. Кээде ошондой тарбиялап, мындай айтсаң түшүнбөйт. Болду андайлар, калп айтпаш керек. Айтпесең да болбойт. Анысы меники 4 тең эркек. 4 уулум тең эркек бала болду. Болду, аны жашырганга болбойт, балдарын деле билет. Бирок жакшы, Кудай буйрса. Биле албай калган учурда демек эметкенде кээде ооба чаап койчубуз көтөндөрүнө. Кичинекей кездеринде жакшы билимдүү болушту, окуу жайларын бүтүп алышты. Өз жашоолорун өздөрү тең, Кудай буйрса, жакшы жашап атышат. Рахмат сизге. Азыр мынакей биздин катарыбызда алып баруучу Жылдызбек отурат. Жылдызбек, сурагым келип атат да, мына баланы тарбиялоо, алардын укуктарын коргоо жаатында азыркы учурда мындай чет элдик көп жанагындай атайын программаларды биз өзүбүзгө камтып алдык дегендей кээ бир энеталар бар. Жазылган китеп менен тарбиялайм, же болбосо кайсыл бир методиканы колдоном деген энеталарыбызды дагы көрүп келебиз да. Ошондон улам сизден сурагым келип атат да, деги эле мындай кыргыз ата-энелери кандай баягы методду, кандай тажрыйбаны колдоно турган болсок, биз жаңылбай балдарыбызга туура тарбияны көрсөтө алабыз деген. Азыркылар кандай экенин баарыбызга белгилүү. Азыркылар баласы ооруп калса дагы интернеттен бирдекени карай коюшат. Баласы ыйлап калса да бирдекени кылат. Же көйнөк кийсе дагы заманбап интернеттен карашат. Мурункулар такыр башкача болчу. Курмангазы агай айткандай, мен чоң апамдын колунда чоңойгом. Чоң апам кичүү небереси болуп, чоң апамдын көп айткан сөздөрү бүгүнкүгө чейин кулагымда бар да. Макалдар менен айтчы, жакшы сөздөр менен айтчы, жаман сөздөр менен айтчы, куйма кулакка куйса болбойт, акма кулакка айтса болбойт. Мисалы кандай кеп кеңештерин, тарбиясын берчү эле сизге? Мисалы үчүн кээде урушуп, кээде алдап, кээде кошунанын балдарын мисал кылып койчу, тигинин баласы чөбүн чаап коюптур. Силер эмне кылып атасыңар десе, ага атаандашпыз, чөп чаап койчубуз. Анан бир кой төрөсө, ошону сенин коосуң деп мактап койсо, аны аябай багып, кайра урушуп коюп, кайра ушинтип чоң апалардын мурунку эмеси менен тарбиясы менен. Ошол нерсени биз азыр жашообузда колдонгонубуз дурус болот беле? Ошол чоң апаларыбыздын, тагыраак айтканда баягы өзүбүздүн ата-энелерибизден көргөн нерселерибизди өзүбүздүн балдарыбызга көрсөтсөк. Балага канчалык акыл назатты айтып, илимди, билимди кылып аракет кылса, ал баланын өзүнөн дагы, ата-энесинен дагы, ал баланы аябай көп акча коротуп, жакшы мектепке, жакшы жерге окутса дагы, ал баланын болор бала богунан дегендей өзүнөн болуп болуш керек. Эгерде дээринде жок болсо, ага миллионду коротсо дагы, ал баладан эчтеке чыкпашы мүмкүн. Эчтекени коротпой эле, көрбөй билбей эле, өзү менен өзү тырышчаак балдар болуп, өзү аракетин өзү кылып, өз киндигин өзү кылып, ачка токту, барды жокту көрүп, тырышып чоңойгон балдар андан көп. Эми аракет кылса берекет дейт. Бүт эле балдарын жаман болсун деп ким ойлойт? Элдин баары балам жакшы болсун, балам мыкты болсун, балам эстүү болсун, балам тектүү болсун, балам менден да кыйын болсун дейбиз да. Азыркы шартта ата-энелер колдон келишинче балага аябай тарбия берип атышат.
Анткени эч нерсесин аябышпайт. Азыркы балдар мисалы үчүн тияка барам десе, ооба, материалдык жактан жакшы эле жардамыбызды бергендей болобуз да, элден кем калбай жакшы кийинсин, жакшы телефону болсун, ушуну бирөө мындай жакыр турат экенсиң, же болбосо сен деп мындай сөөмө кезеп көрсөтпөсүн деп баягы материалдык жагынан жакшы эле умтулуп атат окшойбуз да. А бирок ошол эле учурда мындай ички баягы тарбиясына биз көңүл бөлөт болдук бекен? Ошол тууралуу азыр мынакей психологубуз дагы отурат бул жерде, Сейил эле жикебиз. Мынакей Курмангазы ага айтып атат, баланы баягы эне түйүлдүк кылып жүрөгүнүн алдында көтөрүп жүргөн учурдан баштап тарбиялаш керек деп айтып атат да. А кээ бир эне аталар бар, 7 жашка чейин тийбе, ал падыша, анан кийин өзүң тарбиялап аласың деген баягы методду колдонгондорду дагы билем да. Баягы урушпа, өз билгенин кылсын, эркин өссүн дегендер бар да. А мына Сезбайки да айтып атат, бул кеч болуп калышы мүмкүн деп. Деги канча жаштан баштап тарбиялашыбыз керек? Бала төрөлө электен баштай эле деп айтмакчымын да. Бул жакта эки мырза тең айтып кетти. Биринчи, өзүңдү тарбияласаң, автоматтык түрдө сенин гениңен, каныңан балдар биздин көзгөбүздө. Анан мен бир баса белгилеп айтат элем да, көйгөйлүү балдар жок. Балдардын баары сонун көйгөйлүү ата-энелер бар да. Анан ошондуктан бүгүн ушул уктуруудан пайдаланып мен ата-энелерге кайрылып кетет элем да, дайыма балдарыбызда көйгөй болуп атса, биз өзүбүздү акташ үчүн балдарды күнөөлөйбүз да. Анан ошондуктан айтат элем, биринчи өзүбүз менен иштесек. Мисалы, мага балдарды алып келип калышат, кыргыз тилдүү психологдор жетишпегендиктен кээде балдарды кабыл алганга туура келет, бирок мен шак эле билем, бул жерде кеп балада эмес да. Кеп ата-энеде экенин билем дагы, бала менен бир аз маектешем, тесттерден өткөрөм. Анан ата-эне менен сүйлөшө келгенде сөзсүз түрдө ал үй бүлөдө чоң көйгөйлөр балага таасир берип аткан. Ата-энелер чакырат элем, биринчи кезекте өздөрү менен иштешип, андан кийин балдарынын күчтүү жактарына басым койсо деп. Анан тарбиялоонун 3 стилин колдонуп келет бүгүнкү күндө биздин кыргыз эли. Бул биринчи авторитардуу стиль, бул ата бабабыздан сиңирип калганбыз. Ата-эненин сөзү закон. Менин токочум жеп атасың, менин сөзүмдү сүйлөйсүң. Кыскасы, ата-энелик бийликти кыянатчылык менен колдонуу орун алат. Ал эми экинчи стиль бүгүнкү жаштардын ыкмасы деп айтат элем, антиавторитардуу деп аталат. Бул баланын оозунан чыккан желдин баарын аткаруу да. Түн ортосунда Wi-Fi'га да акча жок калса, барып банкоматтан интернетке төлөп келип балдарына интернет берген ата-энелер бар да. Мисалы, бул да өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Бул маанайга жараша тарбиялоо. Бүгүн менин маанайым сонун, баарыңар балмуздак жесеңер болот. Эркинсиңер, бүгүн менин маанайым жаман, бүгүн үйдө отурасыңар деген. Бул дагы албетте өтө чоң адилетсиздик балдарга карата. Бүгүн мен мисалы Сезбек мырзадан кайсыл стилди көрдүм? Партнерлук деп коет да. Бүгүнкү 21 кылымдын акыр заман ар кандай айтып келебиз, Z муунунун балдарына өнөктөштүк тарбияны сунуш кылмактын. Анткени ата-эненин мурунку биздин чоң ата, чоң апаларыбыз тарбиялаган жакшы, мен ага эч кандай каршылыгым жок, бирок ата-эненин конкуренттери толтура. Интернет деген нерсе бар, кино, сериал, оюндар. Ошондуктан биз алар менен тең тайлашып тарбиялашыбыз керек да. Анан ошондо биз өнөктөштүк, балага сүйүү менен тартипти чогуу ала жүрүү, сүйүп дагы, мына бул апалар айткандай тартипти дагы көргөзүп, анан шыктандыруу. Мисалы, биздин билим берүү системасында деле шыктандырууга караганда критиканы көбүрөөк колдонот да. Мисалы, бала сочинение жазды. Жазса, бизде эмне үчүн эң сонун жазылган сүйлөмдөрдү жашыл паста менен белгилеп туруп, сенин сүйлөмдөрүң, могу сүйлөмдөрүң мыкты болуптур деп туруп баланын алдына ошону таштаганда, ал бала кийинки жолу сочиненияны кандай жазат эле? Бизде тилекке каршы кызыл паста менен очойто оңдойбуздагы балага алып келип туруп каталарын баса белгилеп көргөзөбүз да. Экинчи, ошол бала сочинение жазгысы келе, ошондуктан өнөктөштүк тарбия бул мотивация, шыктандыруу. Баланын кемчиликтерин эмес, жетишкендиктерин баса белгилесең, кемчиликтер акырындык менен өзү эле жоюлат да. Ошондуктан мен айтат элем, балдарга көбүрөөк критика жетиштүү, каяка барбасын жетиштүү да. Үйдө биз баланын психологиялык иммунитетин бекемдешибиз керек. Ошол нерсени бекемдөөчүлөр биз ата-энебиз. Эгер ата-эне балага сен мыктысың, сенин колуңан келет десе, ал эртеңки күнү сыртка чыкканда сенин колуңан келбейт, сен мээң иштебейт деп мугалимдер же билбейм кандай чөйрөгө туш болбосун, балдар эч качан ишенбейт. Анткени ата-эне сиңирип койгон. Ошондуктан ата-энелер чакырат элем, келиңиздер. Биздин келечегибиз болгон, биздин инвестиция. Эгер бүгүнкү күндөн кичинекей кезинен
курсакта пайда боло элек деле өзүбүздү тарбиядан баштасак өкүнбөгүдөй өмүр сүрөбүз да. Ошондуктан баардык ата энелерге акылмандуулук, чыдамдуулук изденгиле. Бүгүнкү сиз айткандай Назира айым, китептерди окугула, интернеттерден көргүлө, өсөлү, өркүндөйлү, эмнеге болбосун, тарбиялаганды үйрөнөлү. Чоң рахмат Сейлайым. Дагы бир нерсени тактагым келип атат да, бул жерде Курмангазы эке, тарбиялайт деселе кээ бир үй бүлөдө баланы мындай эшикке чыкпа, тигини кармаба, тигини алба, же болбосо тийбей ага, сен сындырып коесуң, же мисалы үчүн камыр жайып атсак, элементардуу түрдө эле сен чоюп саласың, сен жыртып саласың, сен жолобо, колуң кийир деп мындай бир кандайдыр бир чектерди коюп мындай тарбиялай баштайбыз да. Мындай сен жасаба, сен жасасаң мен отурат элем го деп айтабыз го, мисалы балдар келип аралашкысы келгендечи. Биз ушул нерселерди айтканыбыз туура деп ойлойсузбу негизи? Жок, кээ бир нерселер бар, чек койгон кээ бир нерселер. Бүт баарден тегиз кармап туруш керек да. Анан анда дагы бир эмелерди берип коюш керек, айтып. Бирок баягы өтө эле чек койгон адамга, ошо балага кичинекейсинде бул рамкага түшүп калат. Анан мен бир нерсени айтат элем, туура эле. Интернеттен калбаш керек. 21 кылымда негизи аны да билиш керек. Бирок ата бабалардын тарбиясы, салтта жатат. Ошо салтты билмейинче кыргыз жыттанбайт. Кыргыздын түпкү өзөгү, тамыры, ошо менталитети, ошо тияктан келаткан нерсеси баарын ала жүрүп, бирок агымдан калбай шайкеш алып кетсе, бул таза кыргыз болот. А себептен бизде азыр деген интернет ачылганда тиги вирус, бул вирус, анан балдарга укук берип койбоду. Балдарды деген илгери мен мисал келтирип кетейин, мени камчы менен деле сабачу, тиги менен сабачу. Мен сүйүнөм, сагынам. Ата энелерим наркы дүйнөгө кетти. Бирок ошо бышык болуп чыктык да, туура эмес, аябай тентек болчумун мен. Укмуштудай тентек. Бирок азыр баланы чаап койсоң, бала сени сотко берип атпайбы? Ошондой идеологияларды алып келип туруп, баланы деп туруп, анын энесин бир звонок кылып туруп, энесин келип соттоп атат. Сен баланы ушундай эттиң, баланы тигиндей деп. Анын өзүнүн эмеси болот да. Бирок кээ бир үй бүлөлөрдө бар. Баланы тим менен зордуктап, эмне кылганы тим эле эмес болот. Андайларды караш керек. Бирок гармония болуш үчүн ата эне экөөнүн гармониясы болгондо мээрим чачыла баштайт. Бул чоң күч болот да. Анан жана көтөнүнгө чаап койгон бул туура эле, башка чаппаш керек, ырыскысы качып кетет, куту качып кетет. Баланыкы биздин ата энелер ушунчу кокуй мынтпе деп. Жанагы биздин тарбиядан баштаганда салт деп атпайсызбы? Көп нерсени да айтабыз. Кулаштаба, босогону баспа, тиги айды карап тиги саара кылба, же чөптү сындырба. Ошонун баардыгын тарбияга кирет. Ошон үчүн түпкү өзөктү алып, мен современныймын деп 21 молодежь момундай экен деп кете берсе, бул робот болуп тарбияланат. Ошон үчүн эски жытыбызды алып келип, бирок кадамдан калбай 21 кылым менен тарбияланыш керек. Кээ кезде мен балдарымды чаап урчумун, бирок башка көзгө эмес, көгөл эмес. Бая көтөнгө чаап, мындай кылба, тигиндей кылба деп, анан жүрүм турушу өзү тууралыкта жүрөбү? Ошо коомдо ээрчитип жүргөн сайын тажрыйба алат. Балдар баягы 8-9 класс болуп калганда кайра мага кемчиликтерди үйрөтө баштачу. Мен алардын дагы тилин угам. Ай, ата бой жерин унутуп калдыңыз, мындай кылыш керек деп алар менен жолушат. Анан кийин үйдө гармония болуп калды. Күлүп, каткырышып, бирдемени айтып атып, өзүнчө эле бир жанакы энес айтуу деп коеюнчу мындай. Үйдөн бири-бирибизди айтып атып, күлүп, каткырып жүрө беребиз. Кайсы жерге барсак, чет мамлекетке барсак дагы. Бирок ошо түпкү өзөгүбүздөгү тарбия бул салтта, биздин наркта, үрп адатыбызда, макал лакаптарда ошонун баардыгын жазылбаган мыйзамдар турат. Ошолорду ала кетип. Башка улуттун өкүлүчү апа сурап калды да, кыргыздар силер мага бөлүшкүлөчү сырыңар менен дейт да. Кантип балдарыңарды улууну сыйлаганды үйрөтөсүңөр деген суроону бергенде мен ага чейин ойлонгон деле эмесмин. Бирок ошол суроону бергенде жакшылап ойлонсом, бул биздин салтыбыз экен да. Ата энелер биз өзүбүздүн ата энебизди сыйлаганды балдарыбыз көрүп эле үйрөнө берет экен. Ошондо мен кыргыз болгонума аябай сыймыктандым да. Ар дайым туп-туура айтат. Аябай сонун ушул улууну сыйлоо деген нерсе бизде чоң баалуулук экен. Мен мындай өзүмдүн практикамдан, өзүмдүн тажрыйбам аркылуу ушуну мен түшүндүрүп берүүгө аракет кылайынчы. Салттуу тарбия менен азыркы замандын айкалышкан жеринчи. Мисалы үчүн мен жаңы балалуу болуп баштап, меники 3 эркек, сиз айткандай 3 эркек уда төрөлдү. Анан мен кичинекей кезинде мен чоң атам колунда чоңойгом. Анан ал кишилер айта берчү да. Баланы жана сиз айтып аткандай 7 жашка чейин кандай сыйлаш керек деген сөз бар болчу. Анан 7 жаштан баштап 14 жашка чейин эмгекке үйрөтүш керек.
Бизде Кыргызда грубо айтып койгон, анан катуу эле орой айтып койгон, кулдай жумшаш керек. Анан 7-14 жаштан баштап бала менен дос болуш керек, досуңдай мамиле кыл деген да. Мына ушул нерсени мен аябагандай жүрөгүмө сиңирип алып турмун дагы. Ушунчалык жүрөгүмө сиңген экен. Мен балдарым кичинекей ошо төрөлүп баштаганда мен буларга ушунчалык эркиндик бердим да. Жана кандай сыйлаганга аракет кылдым да. Анан кийин аябай тентек болуп кетишти. Жана сиз айткандай болду да. Бирок мен камчы менен чапканга жеткен жокмун. Кудай жалгап. Көрсө, мен ушул нерсени байкадым, ушуну мен бөлүшүп кетким келет ата-энелер менен. Ошону убагында балдарды байкап калганга мен чакырат элем. Жанагы бейбаштыктын баардыгы тең бул потенциал да. Жанагы энергия. Ошол бейбаштыктын баардыгы тең ичиндеги кайнап турган энергиясы, ошол баланын ичиндеги кайнап жаткан ошол жанагы таланты, потенциалы да. Анан мен буларды ошентип анан кийин аябагандай салттыкка өзүбүздүн кандай сыйлап жүрө бердим. Ачык айтсам, булар мен багы башыма отуруп эле багы эметкенден башкасын бүт баарын кылышты. Кошуналардын канча айнегин талкалады, эмне бактарын, тооктордун буту калган жок. Ушунчалык тентек чыгышып анан ошол кезде менде ой келди. Буларды кандай кылсам? Мындай болуп кете бергенде 7 жашка чейин булар аябагандай көп нерсени кылып койчудай болуп кетти да. 7 жашты күтүп отура берсем, анда мен башкача көп мындай чыгым болуп кетчү деп алкам. Себеби жана кошунан айнегин салып бериш керек. Тоогу сындырып койсо, анын акчасын бериш керек. Картошкасын казып салат, жууп салат, бактарын сындырып салат. Анан өзүмчө ойлондум дагы. Анан интернет деген аябай азыр өнүгүп атпайбы? Анан мен ушуну айкалыштырайынчы, 7 жашты күтүп отура бербейинчи. Мүмкүн ушул жанагы бейбаштыктын баардыгы энергия болуп жүрбөсүн деген бир Кудай таалам салдыбы жүрөгүмө, ушундай бир изденүүлөр башталды дагы. Анан мен буларды көрсө ошол энергия экен, ошол потенциал экен, ошол талант экен, мен шахматка буралдым. Спорт. Анын үчүн мен маскара пост болдум, сиз айткандай. Булар менен бала болдум. Ошолорду кантип бир шахматка кызыктырып, шахмат дүйнөсүнө кантип киргизүү боюнча аябагандай болгон бир энергиямды жумшадым, аракетимди жумшадым да. Анан мен азыр ошону баягы айта кетким келет да. Ата-энелер үчүн айта кетким келет. Жана балдар, тентек балдар. Мына ошол балдар таланттуу балдар да. Жана аябагандай ашыкча тентек балдар, ошолор энергичный балдар, ошол балдар потенциалы күчтүү балдар. Мына ошону эле биз убагында мен болгону менде ошол мүмкүнчүлүк болду. Мен булар менен урушпай этпей эле шахматка буралдым. Себеби дегенде булар баягы шахмат бул согуш оюну да. Анан булар өзүнчө баягы эркек болгондон кийин ушундай бир тентек болушуп, ушундай көрүнүп калгандан кийин мен ушул балдарга ушул шахмат үйрөтүп көрөйүнчү дедим. Анын үстүнө шахматты мен жакшы экенин өзүм билем. Кичинекей мен ойночумун. Шахмат аябагандай логикалык ой жүгүртүүнү өстүрө турган, стратегиялык, тактикалык баягы мүмкүнчүлүктөрдүн баарын ачып бере турган, психологиялык, кыргыздын жана жет өлчөп биргестердин баары шахматта бар да. Ушулардын баарын айкалыштырып анан көрөйүнчү деп анан үйрөттүм эле. Менин оюм ишке ашты. Убагында булар үйрөнүп алышты. Анан ошол дагы бир нерсени мен байкадым. Туура айтып атат Сейил айым. Негизи балдардын баягы шыктандырыш бул аябагандай биздин эң негизги мындай балдарды ийгиликке жеткирүүдөгү чоң курал да. Шыктандырып жүрүп отуруш керек. Сен кыйынсың. Сен деген, биз деген кыргыз эли негизи кыйын болгонбуз. Биз деген биздин ата-бабаларыбыз кыйын болгон. Негизи эле кыргыз өзүбүз аябаганда кыйын элбиз деген сыяктуу нерсени жан дүйнөсүнө сиңире бергенде, булардын жүрөгүнө сиңип отуруп анан мен кыйынмын. Мен чын эле кыйынмын. Мен деген биринчи болушум керек. Мен деген кыйын болушум керек дегендей аң сезимдер менен тарбияланды да. Анан мына ушул нерсени мен өзүмдүн балдарымдагы тажрыйбамдан айта кетким келет. Азыркы ата-энелерге кайрылгым келет. Биздин улуттук наркыбызды, салтыбызды да унутпайлы. Улууну урматтоо, кичини сыйлоо, ызаттоо биздин каныбызда бар. Аны өзүбүздүн жүрүм турумубуз менен буларга сиңирели. Айтпай деле түшүндүрүп койсо болот балдаргачы. Жөн эле өзүңдүн жүргөн турган ата-энеңе жасаган мамилең, бир тууганыңа жасаган мамилең, досуңа жасаган мамилең менен эле буларды ошо жан дүйнөсүнө мындай канжандай сиңирип койсо болот. Экинчиден мен айта кетким келет, ушу балдардын убактысын туура пайдалансак. Себеби дегенде азыр 21-кылымда. 21-кылымда жашап атабыз. Бул аябагандай түшүнгөн киши үчүн аябай жакшы кылым, түшүнбөгөн киши үчүн трагедия. Себеби дегенде азыр интернет биздин конкуренциясы аябагандай күчтүү атаандаштарыбыз. Сиздин балдарыңыз интернетте отурабы? Интернетте отурат. Канча убакыт мен тыюу салбайм. Интернетте көп отурат, 4-5 саатка чейин отурган күндөр болот. Бирок ошол интернетте отурган убактылары пайдалуу нерсеге кетип атат. Интернеттен булар англис тилин үйрөнүшөт. Интернеттен булар шахмат ойношот, онлайн турнирлер бар, байланышышат башка нерселер менен. Мисалы үчүн мен ошол нерсеге келатам да, кандай кылып биз ошол интернеттен балдарыбызды коргоп, ошо интернетти туура пайдалана алабыз дегенди айтайын деп атам да азырчы. Себеби дегенде азыр балдарга биз тыюу салып, буларга интернетти колдонтпой кое албайбыз. Себеби мектепке барат, мектептен келатат, орто жолдон
колдонушу мүмкүн да. Рамкага түшүп калат да. Болгон эле биз буларга ошону Кызыктуу нерселер туура менен. колдонгонду үйрөтүшүбүз керек да. Мисалы үчүн мен дайыма айтам, ар бир бала таланттуу деген сөзүмдү дайым барган жерде айтам, бул чындык. Балдар губкага окшош дегенди айтам, бул да чындык. Себеби дегенде губкага кандай красканы куйсаң деле ал өзүнө сиңире берет, ылгабайт да. Бала деле ошондой. Кандай нерсесин көрүп атса, кандай нерсесин билип атса, ошону кабыл ала берет да. Анан мен ата-энелерге кайрыларым, коомго кайрыларым ушул да. Ушул балдарга биз ошол жана губка сыяктуу мамиле жасап, буларга биз жакшы нерселерди берип, жакшы нерселерди сиңирип, жаман нерсеге орун калтырбай койсок. Какыс кукус кыласызбы балдарыңызга? Какыс кукусту алдын алыш керек деп мен ушуга Алдын алыш керек. Ага жеткирбешибиз керек. Ошо какыс кукуска чейин жеткирбей, ошону айтып түшүндүрүш керек. Ошол жанагы чөнтөккө кол салбаш керек экендигин биз алдын ала айтыш керек. Баягы мамилеси, тарбиясы кандай болуш керек да, ошого жеткирбей. Мына азыр эле баарыбыз сөз кылып атабыз да, ата-эне өзү негизи өзүнөн башташ керек депчи. Чындыгында ошондой. Тилекке каршы көп ата-энелер убагында өзүлөрү ошондой зордук, зомбулук көрүп чоңойгондор кийин ошол зордук, зомбулукту балдарына көрсөтүп атпайбы? Мына психологдор айтып баары айтышып атат, ошондой чынын деле ошондой экен да. Адам ата-эне өзү кандай тарбия көрсө, баланы да ошондой тарбиялайт. Ата-эне бул күзгү да. Тилекке каршы андай фактылар болуп атат. Какыс кукус кылып чоңойткон балдар башка балдарга салыштырмалуу мындай кайрымдуу болот дейт да. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар же бул жөн эле легенда, бул жөн эле сөзбү? Азыр биздин замандын балдарын какыс кукус кылуудан мурун Сезбек мырза айткандай керек болсо жазаны колдонгондо ата-эне чыгармачылык кылыш керек. Жазага жеткирбей, колду иштеткенге чейин толтура жолу бар да. Психологияда бар логикалык последствия жана табигый деген. Баарыбыз эле мисалы психолог эмеспиз. Мисалы мен деле өзүм кээде балдарымды тарбиялап атып, силер айткандай, мен деле эжеке сыяктуу кээде мен кыйкырып эле урушам. Жок, албетте тон жөндө бул жерде мен эмеге кайрылгым келип атат да, баса калып эле сабапкер. Мисалы көчөдө көп апаларды көрөм, жөн эле колдору иштеп кетет да. Ооба. Бул өтө мен жүрөгүм ыйлайт ошолорду көргөндө. Эмнеге ушуга чейин алдын алууга болбосун? Мисалы ошол эле дүкөнгө баратканда сүйлөшүп алып барса, бала ыйлабайт. Муну алабыз, буга акчабыз жок десе, мисал да жөнөкөй эле. Же болбосо бала биз эмнеге жаман көндүрөбүз? Бала мисалы курткасын унутуп кетти, жан жайт, жылуу кийин десе болбой унутуп кетти, ата-эне эмне кылабыз? Аркасынан чуркап барып жеткирип беребиз. Ооба. Бул туура эмес. Бала жанагы табигый кесепетти көрүш, үшүш керек, кичине ооруш керек. Бул мындайча айтканда табигый жаза. Ал эми логикалык жаза ата-эне сөзсүз түрдө эле колу бутун иштетпей эле ойлонсо болот. Кантип баламды ушул адатынан колумду иштетпей эле, жаман сөз чыгарбай эле арылтсам болот деп изденсе, зордук, зомбулугу жок эле тарбияласа болот. Анткени мен сезип турам, азыр жазалаш керек десек, биздин ата-энелер и так эле бат эле иштейт колдоручу. Мен буга каршымын да. Жазалаш керек, бирок жаза десе эле бул баса калып жазалуу сабак эмес да. Мындай Зордук, физикалык жазалоо эмес. Кандай мисалы үчүн бала мүчүлүштүк кетирди. Бала деген баланын иши чала деп коет. Мисалы сиз айткандай курткасын унутуп калды. Экинчи кайталанбаш үчүн мисалы жөнөкөй эле эмне кылыш керек? Жазалабай элечи, интернетке сага бүгүн киргенге болбойт. Бүгүн балмузак жебейсиң, баланын жашына жараша. Бүгүн жаза сага, а кээде баланын өзүнөн сураган жакшы да. Балам, экөөбүз сүйлөшкөнбүз, могул тартипти буздуң, эмне кылып жазалайын дегенде бала өзү айтып берет. Апайым, мындай, себеби мен да апамын да. Ошондуктан мен ата-энелерге айтат элем, колдорубузду, ооздорубузду тыйып эле биринчи ойлонолучу, кандай жазаны колдонсом балама таасир. Анткени бала деген бул назик, баланын психологиялык жактан жабыркатып алсак өмүр бою ата-эненин айткан сөздөрү өмүр бою бул жерде сакталат. Бул жерде калып калат. Эми аралжы болуп кирип кетейин. Себеп деген балага эстеп кеткенди айтайын да. Жана мээрим жөнүндө сөз кылып атып, анан азыр эстеп кеттим. Балдарды кээ бир ата-эне экиге бөлүп коет, бирөөсүн жакшы көрүп, бирөөсүн мындай эркелеткен. Эркелеткенде да сөздүн күчү бул материализация кылат да. Себеп мындай. Бирөөсүн күчүгүм деп өмүр бою эркелеткен, бирөөсүн батырым деген. Ошол мээримди төгөргөн экөөнү. Бирөөсү батыр болду, бирөөсү күчүк боюнча үйдө калды. Карачы сөздүн күчтүүлүгү. Ошончо сөздү абайлап жанагы губка деп атпайсыңбы? Балага ошону туура эмес бир сөз кетсе, вирус кирди, ошо менен кетет. Анан баланын чындыгында тентек болгондо жайына кой, кийин токтот. Мына мен өмүр бою тентек болдум. Азыр деле тентектигим бар, ушул жашка келип деле. Бирок тискинимди тартып калам. Бирок ошо тентек баладан жанакы эки алып жүргөн бала кийин залкар киши болот. А жанакы ровно жүргөн бала кийин карасаң турмуштун жашоонун сабагын билбеген,
бул көп нерседен тажрыйбасы жок болгондон кийин турмушка адаптациясы жок да. Көп нерсени жоголуп калат. Ошон үчүн баланы жетелеп жүрүп таптап чоң жигитке чейин кызы болобу кандай болот, ошо энеси болсо оймочу имени тиги саймалардын баарын көргөз, үйдөгү оокатты кандай болот, энесин көрүп кызын ал деп атпайбызбы? Ошо энеси өзү биринчи болуп буга үйрөттү ошону эмгекти. Атасы тиги устачылыкты үйрөттү же башка кесипти үйрөттү. Ошонун баардын ушунун баарын көп да бул деген. Ошонун баарын ошо камтып жүрүш керек. Бул алкак чоң. Ошон үчүн кыргыздын сабагында тереңди ош жакка кайрылыш керек болуп атпайбы? Интернетте туура эле, бирок чеги менен болуш керек ар бир нерсе. Рахмат сиздерге. Азыр бир нерсени тактагым келип атат да, мында бала тарбиялоодо эркелетүү деп атпайбызбы? Баарыбыз эле балдарыбызды эркелетебиз, бирок эмнегедир мага да мындай ошол эркелетүүнүн аркасында мындай өзүмчүл мындай муун өсүп келе жаткандай таасир калтырат да. Баягы эркелетип айткан нерселердин баардыгын аткарып, материалдык жактан ал баланы баардык жагынан камсыздап тарбиялоодо эркелетүүнүн орду барбы? Мээрим төгүү керек, бирок ашыкча эркелетүү болбойт. Чеги менен. Ар бир нерсенин чеги болот. Эркелетүүгө мен өтө ашыкча эркелетүүгө каршымын. Себеби дегенде өтө эркелетүүнүн көрүп атабыз баардыгыбыз. Анан жаңы эле айтып атабыз, балага күч колдонуш керекпи же колдонбош керекпи? Колдонбош керек. Болгону тентек болсун ал. Сүйүнгүлө тентектерге сындырып атат, чаап атат, андай тентекте бирок балага көбүрөөк айтыш керек. Көбүрөөк деш керек, аң сезимине сиңириш керек, тажабаш керек. Айткандан тажабаш керек. Мисалы үчүн мен Курбангазы байке айтып кеткендей, машинеде баратып сүйлөшөм, үйгө келип алып сүйлөшөм, үйгө кечинде жанталашып шашам. Ушу балдарым уктай электе барып бир эки ооз сөз пикир алышып калсам экен, бирдеке айтып жетишип калсам экен, уктай электе жетип барып, бир ушул балдар менен сүйлөшө калсам экен, бүгүн эмне болду? Ойлорун угуп, анан ошол айтып келет да көчөдө эмне болгондо. Ошого жараша анализ кылып туруп анан кайра ошолорго психологиялык деңгээлде жакшы таасир эте ала турган бир нерселерин айтып калсам экен деп ушул аракет кылам да. Мен ушуга Айбак кийинкесиңер баарыңарчы. Азыркы учурда апаларыбыздын баардыгы, аталарыбыздын баардыгы мисалы жумушта жүрөт, алар чарчап келишет да. Көп учурда баягы жашырган менен болобу? Көбүбүздүн эле азыркы учурда баягы бизди куткарган нерсе бул интернет болуп калды да. Телефонубузду, смартфонубузду карматабыз, ойноп турчу, алаксый турчу деген нерселерди айтып атабыз да. Эми элестетели, бир күн кечке балдардын жанында ата эне жокпуз, же мектепте, же бала бакчада. Кечинде келип таза, сапаттуу 15 мүнөт жарым саат бөлүп койгон ордуна эмне кылабыз? Балдарыбызга сиз айткандай, башкача айтканда баланын тарбиясын интернетке тапшырып коюп атабыз. Менин күчүм жок, менин калоом жок, мен чарчадым, интернет тарбияласын. Жаштар, угуңуздар, бүгүн эмне сепсек, бат эле болот, ошону оруп алабыз да анан ыйлап жатып калабыз. Анан айлабыз кетет, мен жакшы эле тарбияладым эле деп. Бүгүнкү күндө материалдык жакка эле басым кылбайлычы, келе балдарыбыздын жан дүйнөсү менен иштешели. Мына Сезбек мырзадай болуп үйгө шашалы уктар алдында эң сонун учур. Керебетинин четине отуруп, балам, жакшы уктай кой. Такыр күчүңөр калбай калса да жакшы уктай кой, мен сени аябай жакшы көрөм. Эртеңки күнүң жакшы болсун. Анан жаңылыктар жөнүндө эртең сүйлөшөлү дейбиз да, бирок эртеси сөз сүйлөшөбүз да. Сезбек, мисалы сиз иштейсизби? Өзүңүз иштейсиз да, туурабы? Мен 12 жылдан ашык биринчи маек мектебинде иштедим. Ошол иштеп жүргөн кезде аябай кыйналдым, балдарыма жетише албай. Обед жасаганга убактым жок, машинеде кетип атып, пирожки жеген күндөр болду. Анткени балдар ташыш керек, жеткиришке атпайт. Азыр бүгүнкү күндө балдарга ошо бүт өзүмдүн убактымды, энергияны арнайын деп жумуштан чыгып алгам. Ушу балдар менен азыр эми шахматтык мектеп ачканбыз шаардын центринде. Ошону иш алып барып атам да. Иш алып барып атасыз. Убакыт таап, үйдө жомокту айтып, санжырын айтып, дастанды айтып, кыргыздын тарыхын айтсаң, жана Пушкин эмне үчүн гений болуп калды? Энеси керилгечке эле кичинеден тамчылата берген, ага ушунчалык сиңген баягы, кийин чоңойгондо ошонун баарын төгүп туруп элге таратты. Орус тилин Кудай ыргандай таратып салды да, жоголуп бараткан орус тилинде кайра пайда кылды. Ошон үчүн кыргыз тилиндеги жомокторду айтып, эмне сепсең ошонун үзүрүн аласың. Жакшы болсо сенден ашып кетсе, ис калтыруу дейт. Исиң калбай калат да сенин балаң өтпөй. Ошон үчүн бала өзүнүн ата энесинен өтүп кетиш керек. Артык болуш керек. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жаштарыбызга керектүү болгон учурларды баягы элибизге бергенге мүмкүнчүлүк болду деген терең ишеничтемин. Баланы тарбиялап, өстүрүп, өзгөчө аны инсан кылыш бул өтө оор процесс деп айтылат эмеспи? Эгерде дал ошол инсанды сен татыктуу адам кылып коомчулукка бергениң, бул өзгөчө коомчулук үчүн чоң белек деп айткым келет. Эң оболу баягы баланы көрүп, ага
анын бактылуу, тарбиялуу жана өзгөчө ийгиликтүү болушу үчүн ар бир ата эне күн сайын күрөш менен өткөргөнгө дайым даяр. Мен ойлоп атам, көп эне аталардын баардыгы күрөш менен өткөрүп келет. Эң негизгиси дал ошол күрөш туура багытта болсо, дал ушул жерде айтылган өзгөчө кеп кеңештердин баардыгын эске алсаңыздар, мен ойлойм коомго керектүү инсандарды тарбиялай алабыз деп. Эмесе кайрадан жолугушканча бар болуңуздар, көрүшкөнчө.